Дос кыйынчылыкта билинет дешет. Менимче бактылуу кезиңде да билинет. Саламатсыңарбы балдар, кутмандуу күнүңөр менен. Келгиле анда балдар, сабагыбызды жагымдуу маанай менен баштап алалы. Баарыбыз ордубуздан туралы, баарыбыз чогуу бирдей кыймыл аракетти кайталап, чогуу бийлейли. Азаматсыңар балдар, эң сонун биледиңер. Бул бийди бийлөө менен денебизге көнүгүү жасап алдык жана ошондой эле маанайыбызды көтөрүп алдык десек болот. Бүгүнкү биздин темабыз менен таанышсак, бүгүн биз дос болууну үйрөнөбүз. Достук бул жашообуздун маанилүү бөлүгү. Бул бизге жакшылыктарды алып келет жана биздин жашообузду байытат. Дос болуу бул өмүр бою улана турган эң баалуу байлыктардын бири. Келгиле чогуу жакшы дос болууну үйрөнөлү. Анда балдар, бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен тааныша алалы. Бүгүн силер эмнелерге жетесиңер? Бүгүн дос болуунун маанисин жана дос болуу үчүн керектүү сапаттарды түшүнөсүңөр. Өз ара түшүнүү, жардамдашуу жана бири-бириңерге сый көрсөтүү аркылуу достук мамилеңерди өнүктүрө аласыңар. Дос болуу тууралуу ой жүгүртүүңөр кеңейип, түшүнүктөрүңөр тереңдесе, бүгүнкү сабагыбыздын максатына жеткен болобуз. Эми балдар, кийинки видео роликке көңүлүңөрдү бургула. Эмне жөнүндө болгонун азыр биз силер менен чогуу талкуулайбыз. Жаныбек менен Айбек деген эки дос жолдо сапар тартып келе жатып, адегенде келише албай тартышып калат. Жаныбек ачууланып Айбекти көөдөнүнө катуу түртүп салат. Жаныбектин түрткөнүнө капа болсо да Айбек унчукпайт. Бирок кумдун бетине Айбек бүгүн менин жан досум көөдөнүмө түртүп жиберди деп жазат. Андан кийин сапарларын андан арулайт. Көп узабай алдыларынан чоң көл кездешет. Экөө сууга түшүп салкындап алууга токтойт. Сууга түшкөн Айбектин бутуна балырлар оролуп тумчуга баштайт. Жаныбек жардамга умтулуп, аны өлүмдөн куткарып калат. Бир ажалдан аман калган Айбек өзүнө келген соң ордунан туруп, таштын бетине мындай деген сөздөрдү жазат. Бүгүн менин жан досум өмүрүмдү сактап калды. Жолдошунун ишине таң калган Жаныбек, алгачкы жасаган ишимди кумга жаздың эле, мунусун ташка жазып жатасың. Мунун маанисин түшүндүрчү деп сурайт. Анда Айбек, бизге бирөө зыянын тийгизсе, аны кумга жазуубуз керек. Сыдырым жел жүргөндө аны өчүрүп салууга болот. Ал эми бирөө бизге жакшылык жасаган болсо, аны ташка жазганыбыз дурус болот. Кандай шамал, бороондор болсо да аны эч качан өчүрө албайт деген экен акылдуу Айбек. Мынакей балдар, видеороликти көрдүңөр, Эки достун бири-бирине жасаган мамилеси кандай экен? Айбектин достук мамиледеги кандай жакшы сапаттарын байкадыңар? Ал эми Жаныбек кандай бала экен? Мына ушул суроолорго жооп табалычы? Туура айтасыңар. Айбектин чыдамдуу, кечиримдүү, акылдуу дос экенин байкадыңар, А Жаныбек болсо ишеничтүү, жардамга кол сунган, чыныгы дос экенин көрсөңөр болот. Демек, балдар, дос болууну үйрөнүү бул бири-бирине жардам берүү, түшүнүү жана сый көрсөтүү менен чыңдалган мамиле. Дос болуу үчүн адам чынчыл, ачык жана өзгөчө тилектеш болушу керек. Бирин-бири жакындан түшүнүп, бири-бирине жардам берип жана албетте чыдамдуу болуу керек. Достор бири-биринин кубанычын бөлүшүп, кыйын учурда бири-бирине таянып чогуу өсүшөт. Дос болуу демек, адамдын жүрөгүндө чын сүйүү жана ар тараптуу колдоо көрсөтүү. Жаңы нерселерди үйрөнүү, жаңы достор менен таанышканда алардын дүйнөсүн жакшыраак түшүнүү үчүн силер алардын жакшы көргөн нерселерин жана кызыккан нерселерин үйрөнүүгө аракет кылсаңар болот. Мисалы, эгерде досуң спорт менен алектенсе, анда футбол, баскетбол, волейбол эрежелерин үйрөнүп көргүн. Бул сага жаңы нерселерди үйрөнүүгө жана досуң менен жалпы тема табууга жардам берет.
Келгиле анда балдар, достор менен кантип мамиле түзүүнү дагы бир жолу тактап кетели. Ишеним, бири-бириңерге ишенгиле. Ортодо ишеним болбосо, достук жаралбайт. Урматтоо, бири-бириңерди урматтап сыйлагыла. Баарлашуу, ачык жана чынчыл баарлашууга үйрөнгүлө. Убакыт бөлүп алар менен бирге болууга аракет кылсаңар, достугуңар бекемделет. Чыныгы өзүң бол. Достук жасалма эмесе, ал чыныгы болушу керек. Өзүңдүн ким экениңди жашырба. Чыныгы болуудан коркпоо керек. Чыныгы достор бирин-бири кандай болсо ошондой кабыл алат. Балдар, биз силер менен достор менен мамиле курууну үйрөнүп алдык, Эми ал мамилени кантип сактоо керек? Убакыт бөлүү. Бири-бириңерге убакыт бөлүп, алар менен чогуу ойноп, сүйлөшүү керек. Колдоо көрсөтүү. Достор бири-бирине колдоо көрсөтөт. Эгерде досуң кыйынчылыкка туш болсо, ага колдоо көрсөтүүгө даяр болушубуз керек. Ага жакшы сөз айтып, анын көйгөйлөрүн угуп, капасын жоюуга аракет кылгыла. Достордун ортосундагы колдоо бул достукка күч-кубат жана бекемдик алып келет. Кечиримдүүлүк. Кээде достордун ортосунда пикир келишпестиктер жаралып, алардын арасында чыр-чатактар болушу мүмкүн. Бирок чыныгы достор бири-бирин кечирүүгө дайыма даяр болушат. Сырларды сактоо. Эгерде досуң сага сыр айтса, аны эч кимге айтпа. Сырды сактоо бул достукка ишеним жана бекемдик алып келет. Мынакей балдар, мына ушул эрежелерди эске алсаңар, силердин достугуңар түбөлүктүү болот жана чыныгы дос бойдон кала бересиңер. Балдар, достук көйгөйлөрдү чечүү жолундагы силер менен чогуу санап көрөлү. Достук көйгөйлөрүн чечүү жолдору. Баарлашуу, көйгөйлөрдү ачык талкуулагыла. Кечирим суроо. Кечирим сурап, бири-бириңерди кечирүүнү үйрөнгүлө. Жана чыдамдуулук. Бири-бириңерге чыдамдуу болгула. Мына ошондо гана силер досторуңардын ортосундагы көйгөйдү чечкен болосуңар. Анда силерге суроо менен кайрылайын. Кандай адамдар менен дос болосуң? Туура. Берешен, эмгекчил, акылдуу, кичипейил, чынчыл, шайыр, тарбиялуу, сулуу, ишеничтүү адамдар менен дос болууну каалайсыңар, Демек, силер ушундай адам менен дос болууну каалаган болсоңор, анда силерде дагы ушул сапаттар өзүңөрдө болуусу керек. Мына ошондо силердин достугуңар түбөлүктүү жана чыныгы дос бойдон каласыңар. Келгиле балдар, сабагыбызды жыйынтыктап жатып, мен силердин көңүлүңөрдү кийинки видео роликке бурайын. Ошону менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Чыныгы дос кандай болот? Ал сага жакшы сапаттарды өрчүтүүгө жардам берет. Дайыма колдоп турат. Башыңа мүшкүл түшкөндө жардамга келет. Нак сөздөр 18-24-тө бир туугандан да жакын дос болот деп айтылган. Мына, чыныгы дос ушундай болот. Мындай досту табыш оңой эмес. Эгер сен баарын эле жакканга умтула берсең, жаман досторго кабылышың мүмкүн. Анда эмне кылышың керек? Китепке сыртын карап эле баа бербе. Аны окуп көр. Ишеничтүү, кечиримдүү, таарынчтарын эсептей бербеген кишилер менен достош. Бир нерсени унутпа. 1000 жалган достон бир чыныгы дос артык. Андай досту тапкың келсе, айлана тегереңе көз чаптыр. Сен күтпөгөн кишилер менен дос болуп кетишиң мүмкүн. Жүрөгүңдү кенен ач. Ар кандай адамдар менен пикирлеш. Өзүңө коёндой окшош досторду издебе. Алардын жөндөмү, өнөрү сеникинен айырмаланышы мүмкүн. Улуулар, жегичүлөр менен, жетек жайы, маданияты ар кандай адамдар менен дос болсоң болот. Кыскасы, өзүңдү чектебе. Эң негизгиси, түз жүргөн адамдар жакшы дос боло алат. Пайда көрүш үчүн эле достошкон, аркаңа сүйлөгөн же ушак тараткан досторуң болду беле? Андайлардан оолак бол. Алардын пайдасынан зыяны көп.
Алар берсем дебей, алсам эле деп турушат. Сүйлөгөн сөзүңдү, сырткы көрүнүшүңдү сөз кылышат. Кудайга ишенгениң үчүн да шылыңдашат. Жакшы достор андай эмес. Алар сени өздөрү каалагандай калпка салбайт. Ошон үчүн акылдуулар менен дос бол. Алар баш укмуш иштегендер эмес, акылмандык менен иш кылгандар. Андай достордун ыймандуу, адептүү экени иштеринен көрүнөт. Накыл сөздөр 27:17-де темирди темир куруштат делет. Ошо сыяктуу эле достор бири-биринен көп нерсени үйрөнүшөт. Алар менен жүрүп, сен баардык жактан жакшылай бересиң. Анда мындай досторду кантип тапсаң болот? Өздөрү келет деп күтүп отура бербе. Демилгени колго ал. Биринчи кадамды таштап сөз башта. Эми балдар айткылачы, дос тууралуу кандай учку сөздөрдү билесиңер? Сиз жөнүндө баарын билип турган жана сизди жакшы көрө берген адам бул чыныгы дос. Дос бул эки денеде жашоочу бир жан. Кубанычтуу убакытта дос табуу жеңил, ал эми кыйынчылыкта дос табуу кыйын. Кемчиликсиз дос табууну каалаган доссуз калат. Досу бардын байлыгы бар. Досуңуздун ким экенин айтсаңыз, мен сиздин ким экениңизди айтам. Досу бар көп ийгиликке жетет. Башың көккө тийгенде муктаждыктагы досторуңду унутпа. Бар менен дос болгон эч ким менен дос эмес. Демек, балдар, сөзүмдү жыйынтыктай турган болсом, дос болууну үйрөнүү жана достукту сактоо бул жашоодогу маанилүү жөндөмдөр болуп эсептелет. Жаңы досторду таап, эски достор менен мамилени чыңдагыла. Эсиңерде болсун, чыныгы достор бул баалуу байлык. Силерге кааларым жашоодон чыныгы досторду тапкыла. Анда эмесе балдар, силерге үйгө тапшырма өзүңөрдүн досуңар жөнүндө жана алардын жакшы сапаттары жана достук мамилени кантип чыңдоо керектиги жөнүндө эссе жазып келесиңер. Анда кийинки сабактан жолукканга чейин саламатта тургула.